Assalamu алейкум кадырман замандаштар. New TV телеканалынын Акыл Заман маектörü сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү маселебиз инвестиция. Бүгүн муну билбеген дегеле эч кимибиз жок деп айтсак болот. Бийликте олтургандардан тартып, үйдө олтургандарыбызга чейин бул маселенин маанисин аздыр көптүр түшүнүп, билип олтурабыз. Ушуга байланышкан бир сюжетибиз бар эле. Алгач ошону көрүп алып, анан маегибизди баштайбыз. Инвестиция деген экономикалык өнүгүүнүн башкы булактарынын бири экени талашсыз. Биз муну негизинен экономикага кирген чет элдик салым деп гана түшүнүп келебиз. Инвестиция өнүгүүгө шарт бар жерде гана болору анда метер талашсыз. Эгемендүүлүк жылдарында өлкөбүздө кум төрдү кошпогондо ири инвестициялык долбоорлор жок десе болгону белгилүү. Мыйзамдардын иштебегени, атка минерлер менен зөөкүрлөрдүн өзү аштыгы, толгон инвесторлорду качырганы тууралуу төгүн-чыны аралашууламыштар эл оозунда жетишерлиги эле айтылып келатат. Ошентсе да кийинки кезде жамандыр жакшыдыр иштеп баштаган чет элдик инвестициялык долбоорлор да жок эмес. Сокулуктун Военно-Антоновка айыл аймагындагы Тяншан керамик заводу мунун бир мисалы. 2016-жылы бизге ошо кытайлык инвесторлор келип өздөрүнүн сунушун беришкен, ушу завод салалы деп айыл өкмөтүнө кайрылып, биз ушул жерди ылайыктап 2016-жылы ушу май айында ушуга кол коюшулганда өкмөттөн токтом чыккан жери трансформация бер жер общий площадь жалпы аянты берики 1876, башта 19 гектар жер. Булар болсо инвесторлор, бул заводдун ээси Тяншан керамик деген чыгып атат, биздин Антоновкада ошол жерде курган. Иштегенине ушу октябрдын 1-ден баштап иштеп атат. Бул заводду 6 айда куруп бүтүштү. Инвестиция америкалык АКШ доллары менен 50 миллион долларлык объект өзү бул. Азыр бүгүнкү күндө ушу 30 миллионун освоить еттик деп компаниянын ээлери айтып атышат. Себеп дегенде дагы бир могу биз турган жерде катарга дагы бир линия курулат экен, экинчи линия. Бул жанагы чоң жана половой полго төшөй турган кафелер чыгарат экен. Ошон менен ушу 50 миллион шака освоить этилет. Заводдун бизерге иштеп калган биздин элибизге да жакшы болуп атат. Себеп дегенде азыр 230 кишилик орун ачылды. Ошонун көпчүлүгү биздин Сокулуу район тургундары келип ушул жерде эмгектенип жатышат. Кытайлык инвестор бул кафел чыгаруучу заводдун курулушуна 50 миллион доллар жумшоону максат кылса, бүгүн анын 30 миллиону өздөштүрүлүп, продукциясы чыга баштады. Заводдун жогорку сапаттагы кафелинин түрлөрү Кыргызстанда кеңири сатылып, ал турсун коңшу өлкөлөргө чыгарылып жатат. Кытайлык инвестордун түпкү максаты да ошол. Продукциясын бүтүндөй Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө таратуу болуптур. Себеби бул экономикалык биримдиктин түзүлүшү Кытайдан келген кафелдин баасын кескин жогорулатып жиберген. Заводдун кубаттуулугу жылына 10 миллион чарчы метр, же болбосо 1000 гектар кафелди түзөт. Өлкөбүздө 50 миллион долларлык эң ири өнөр жай ишканасынын курулуп калганынан сырткары 400 жумушчу орун ачылып, мамлекеттик бюджетке салык катары жылына 200 миллиондон ашуун сом киреше түшүүгө тийиш деп пландаштырылууда. Азырынча болсо заводдун күнү-түнү үзгүлтүксүз иштеген өндүрүшүндө 200дөн ашуун жумушчу иштеп жатат. Күнүнө 12 сааттан иштеп, 15 000 сомдун айланасында айлык алышат. Жатып иштөөчүлөр үчүн акысыз жатаканасы бар. Жарым-жартылай акчасы төлөнгөн тамак да берилет. Завод сам китайский, то есть спонсоры здесь не спонсоры, как бы учредители китайцы. Изготавливает кафель около 15 тысяч квадратов в сутки. Работает у нас около 200 человек. То есть они работают у нас в 3 смены. 3 смены работает, да? Да? Без остановки работает, да? У нас, да, непрерывное производство. У нас здесь потребление газа. То есть, поэтому если мы печь разогрели, то есть мы не можем остановить процесс. То есть он должен непрерывно работать, завод у нас. У нас в основном все, то есть работники местного населения, то есть со всех регионов. Ош, Нарын, Жалабат, с любых регионов. У нас также здесь предоставляется
допустим, от приезжих из отдаленных мест места, общежития, питание, то есть это здесь у нас за счет компании. То есть за это ничего не высчитывается, это как бы для народа сделано. Да? А зарплата какая? Зарплата у нас от 12 до 20, по-моему, тысяч. Разные, смотря какая работа. При открытии было обучение. Люди, то есть, проходили, смотрели, учились. Ну, вот работают уже потихоньку. Сколько требуется на обучение времени? На обучение здесь буквально там неделю походили, посмотрели, научились. Это достаточно будет, да? Да, да. Здесь, в принципе, у нас все автоматизировано, поэтому никаких сложностей здесь нету там. В основном все наблюдают наши работники, сотрудники. Бұл жерде эмне иш кыласыз? Бұл жерде бұл кафелерді упаковка коробкаға салып тұрасыз, упаковкалап. Канча болду иштегениңиз? 2 ай болды. 2 ай болду. Бул эми иш ордулуу эмес да, же ордулуу? Иш эми ортолем, көнүп калдык. Адегенде оор болуп аткан азыр, көнүп калдык ошо. 200 киши иштей турбайсыңарбы? 200'ün тегереги го эми. Көбү кыргыздар. Ооба. Эми кандай иш эми? Жакшыбы? Жагып атабы? Жакшы элем, жакшы. Жакты. Иштеп атабыз. Айлыгыңар кандай? Айлык эми орто эсеп менен 15'ün тегереги болот. 17-18 миң сом. Тамакты кандай ичесиңер? Тамакты 3 маал, түнкүсү мендерге 1 маал берет ошо. Түнкүсү мендерге 1 маал, Күндүз кечке 3 маал тамак берет. бекер береби? Же акчага сатып аласыңарбы? Эми түнкүсүн бекер, анан күндүзгүсү деле бекер сыяктуу го. Ошол карточкага берет, анан ошонун эсебинен алып жүрөбүз. Силер айылдан келесиңерби же шаарга жатып иштейсиз? Мен өзүм Кочкоруп болом, бу жерде жатып иштеп атам мен өзүм. Бул жерде жатып иштейсиз. Жатаканасы бар, Жатаканасы бар, бекер. Душу, ысык суу, муздак суусу бүт бар. Жатаканасынын шарты кандай? Шарты жакшы, ошо жылуу. Канча саат иштейсиңер бул жерде? Бу жерде ошо эртең менен 8'ten кечке 8'ге чейин иштейбиз ошо. 12 саат иштейсиңер. 12 сааттан бул суук го аябай иш, кышында. Кышында суу келе болот да. Иштегенге билинбейт анан бизге. Жылытылбайт экен. Ооба. 15 миңди айына таза алып кете аласыңарбы же тамакка чыгып, жатаканага чыгып? Жок, тамактан тышкары 15'ten өйдө алабыз, 17-18 миң. Тамактан тышкары да. Кыскасы жакшы эле, Жакшы, айткан. Эми кандай Кытай кошуналар менен иштешүү жакшы экен? Жагып атабы? Кошуналар менен иштешип атабыз, эми акырындык менен. Жөнүшүп келатабыз жаңыдан. Чытырышып. Кандай экен? Жакшы эле эми. Аларды кыргызча үйрөтүп атасыңарбы же силер кытайча үйрөнүп атасыңарбы? Учурашканда үйрөнүп баштадык жаңыдан. Кантип сүйлөшүп атасыңар котормочу менен? Котормочулар бар эми. Котормочулар, которуп берет түшүндүрүп. Алар кыргызча билбейт. Тяншан керамик жоопкерчилиги чектелген ишканасы аталган бул заводдун түзүүчүлөрүнүн катарында Рахматулла Мадазимов аттуу кыргыз жараны да бар. Анын ишканадагы орду менен ролун тактай албадык. Бирок ишкананы курууга кеткен акча бүтүндөй Кытай тараптык экенин айтышты. Суу району болсо, бул кафел чыккан суу району болсо, бизге Нарын областынан, Жалал Абад областынан, Сукөл областынан сүйлөшүү жүргүзүп, ошол жакта жанагы көмүр чыккан жердеги топурактын сапаты ушу кафелге чыккан соответствовать эткен да. Ошол жактан эми Кыргызстандагы суу районунда Кыргызстандан алып атабыз өстүн. Эми чүйдүн өзүнүн топурагы жарабайт беле? Биздики асыл бул жакта асыл баш деген айлыбыз бар, ошол жака жарайт деп аны жарата албай атышат. Ошо өзүнүн бир составында ошо көмүр чыккан жердеги топурак келет экен да, ошол экиге сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жакында мынакей Миңгуштан алып келип атышат. Жыргаланга барып келдик дешти өткөн көлгө. Ошонун топурактарын алып. Ошол жактан машина менен ташып келип атышат. Өздөрүнүн КАМАЗдары менен ташып келип атышат. 250 киши бата турган жатакана салышты. Эми сырттан келгендер бар, Кыргызстан боюнча биз көлдөн келип иштеп аткандар бар, Талас областан, Жалал Абадтан келип иштеп аткандар бар. Ошолорго жатып иштебиз, жатаканасы бекер болот. Бул айыл өкмөтүнө кандай түздөн түз пайдасы ушул заводдун? Эми түз пайдасы болгондо эми биз азыр жалаң эле айыл өкмөт эмес, бул Кыргызстанга өндүрүш керек экен да. Мына жер болсо бул жерден биз ошо арендага берчүбүз, бул жерди бир КПСтин жер деп коет, өкмөттүн жери. Ушул эки мына 49 жылга буларга аренда кылып берип атабыз. Бул продуктивден чыккан дагы
сатып алгандан кийин энде эстеп койчумур да азыр түздөн түз өкмөткө түшөт. Түшүп атканда анан биздики бул жумушчулардан түшкөн подоходный налог биздин айлыкөткө түшөт. Ошондон кичине биздин дагы бюджетибиз жогорулап, айылдын инвестициясын көбөйтүүгө дагы салым кошулат деп ойлойбуз. Эми биздин элибиз келип иштеп атат, ошол бир артыкчылыгы. Ошол жерден жакын берде. Ошол жерден эмгектенишип. Баягы сыртка чыгып эмгектенбей баягы жумуш истегендерге жумуш орду бар ушул тебип атышат. Эми булардын мындай айылдын социалдык жактарына пайдасы тиет бекен мындай заводдун? Ошо эми сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми биз кичине бир жолго, сууга жардам берип сүйлөшүп атат. Могу кичине иштетип алалы дейт. Биз өткөндө Кытайдын бул директору менен тегерек столдо отуруп чечишкенбиз. Анан быйылча, эмжигилча бир кичине иштеп алалы дейт. Анан түз кичине көмөк көрсөтө баштабыз деп атат. Эми булар жалаң, ээлери жалаң кытайлар болсо, анан биздин жумушчулар мисалы 200 киши дейли, 500 киши болсун. Алган ушул 15 000 сомдун тегерегиндеги акча болсо, анча деле көп эмес го. Бул кандай деп ойлойсуңар? Эми салыштырмалуу азыркы күндө бул 15 000 менен 20 000 ортосу алып атышат. Эми бул азыркы могу биздин шартта болсо, бул көп камсыз жете бербейт деген өзүмдүн жеке оюм да. Эми көбөйтүш керек. Өткөндө сүйлөшүүлөр жүрүшсөк, ушу 1-2 жыл ушундай кылып төлөп турабыз, анан кичине могу өндүрүшүбүз жүрүп кетсе, кошобуз дегендей кылып атат да. Кышкысын ишкана жылытылбайт экен. Өтө суук мезгилде 1,5-2 айча иштетпей толугу менен токтотуп коюшат деп да айтышты. Ушунун баары адамдардын жупуну керектөөлөрү аркылуу продукциянын өздүк таркын азайтууга жасалган кытайлык стандарт болсо керек. Бирок ага кыргыз жумушчулары канчага чыдаарын мезгил көрсөтөр. Кыргыздар иштебей койсо, Кытайдан кытайларды алып келип иштетүү варианты деле буларда жок эмес сыяктуу. Ошондой вариант болуп калса, ага биздин бийликтер кандай карайт? Бул да өзүнчө маселе. Эмнеси болсо да, азырынча ушундай ишкананын баары жакшы экени талашсыз. Элибиз арзан жана сапаттуу заманбап карапа такталарына ээ болот. Мамлекеттик салык катары чоң киреше үзгүлтүксүз түшүп турат. Кытай өнөр жайынын продукциясы Евразиялык мейкиндикке Кыргызстандын аты менен жайылып, дагы бир жаңы экономикалык кырдаалга башат болот. Анын канчалык келечектүү, биздин өлкө үчүн түпкүлүгүндө канчалык пайдалуу экенин аныктоо адистердин кечиктирилгис милдети деген ойдобуз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сюжетти да көрдүк. Эми биздин ушул ишке түздөн түз тиешеси бар. Меймандарыбыз студиябызда олтурушат. Шумкарбек мырза, алгач сөздү ушу сизден баштасак. Өкмөттүн ушул ишке түздөн түз тиешеси бар жетекчилеринин бири катары. Биз мына азыр сюжеттен көргөндөй ишканалар азыр саналуу эле, абдан көп эмес. Жаңы эле башталды деп айтсак болот да. Бирок ушул кумтөр келгенде деле аябай кубанып элдин баары кабыл алган. Анан ошол чубактын унундай чубалган бир бале болду. Башында биз бир нерсе болбогондон кийин, мындай башыбыздан өтпөгөндөн кийин билбейт экенбиз да эмненин жакшы, эмненин жаман экенин. Анан эми кумтөрдөн канча пайдаланып атабыз, ал дагы бир маселе, ызы чуусо дагы бир маселе, ушундай болуп атат. Анан эми ушул инвестициялык долбоорлор ушинтип келип атат. Ушуга өкмөттүн азыркы саясаты кандай? Ушундан бир тетири тыянак чыгып калбайбы келечекте? Же утурумдук ушул бир пайдасын көрүп атабыз деп отуруп, анан дагы бир нерсе болбойбу деген ушундай бир кандайдыр бир шектенүү бар, көкүрөгүбүздө бар экен. Ошондуктан ушул бүгүнкү көрсөтүүбүздү уюштуруп отурабыз. Сөз сизде. Рахмат, Бейшен агай, саламатсыздарбы?
Сиз туура маселени көтөрүп жатасыз. Инвестиция бүгүнкү күндө абдан маанилүү маселе, жана көйгөй деп койсок да болот. Маселе деп эмнеге айтабыз? Себеби өзүңүздөр билесиздер, мына экономиканын структурасын алып карасак, ички жүзүм продукцияны көтөрүш үчүн 4 эле шарт бар да. Бул мамлекеттик чыгашаларды көбөйтүш керек. Мамлекетте качан акча болуп, ошол мамлекет чыгаша жасап, бир продукцияларга заказ берип, жол салып, ошонун айынан баягы ички жүзүм продукцияларды көтөрсө болот, инфраструктураларды. Же болбосо жанагы элдин акчасы көп болуп, эл көп чыгаша жасап, баягы эл байып, анан ошонун элдин байыганы экономикага таасир тийип, экономика көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми үчүнчү бул жанагы биздин экспорт импорттон көп болуп, таза экспорт болсо, биздин ошо экспортубуз көп болуп, андан түшкөн акча менен экономика. Ал эми төртүнчү ушул инвестиция. Качан гана өлкөгө инвестициялардын көлөмү келген көлөмү көп болсо, анда ушул ички жүзүм продукциябыз, экономикабыздын өсүшүнө шарт түзүлөт да. Ал эми сиз көтөрүп аткан маселе кандай инвестиция келет? Бул ушул көйгөй да. Инвестицияны тартуудагы бул көйгөй. Себеби өзүңүздөр билесиздер, мына өзүңүздөр да айта кеттиңиздер, жашыруунда болбос. Мына биз түзүлгөнүбүзгө 3 жыл болду, биздин агенттик түзүлгөнүнө. Ушул 3 жыл арасында ар кандай шылуундар келет. Ар кандай туура эмес маалыматтын негизинде келип, аябай чоң нерселерди убада берип, чоң суммаларды айтып, бирок чын-чынына келгенде, иш жүзүнө келгенде эч кандай бир тыянак чыкпай, жыйынтыгы жок инвесторлор келет. Бирок арасында чындап эле ушул бир кандайдыр бир жыйынтык чыгарайын, өзүм салган акчамды кайра көбөйтүп алайын деген инвесторлор да бар. Ошонун негизинде бизде мына агенттикте бир 3-4 ишке ашып аткан проекттерибиз бар. Эми бул инвестиция тартууда дагы бир топ маселелер бар. Ар кайсы өлкөнүн өзүнүн артыкчылыктары болот. Тилекке каршы Кыргыз Республикасы ушул деңизге чыгуу жолу жок. Ошонун айынан логистика, мындай жеткирүү, товарларды жеткирүү, жеке заттарды алып келүү кымбатка түшүп калат. Андан сырткары бизде транзит болуп өткөн темир жолубуз жок. Бир эле транзит болуп өткөн унаа жолубуз бар. Андан сырткары бизде өзүңүздөр билесиздер дагы бир мындай маселе, бул көйгөй деп деле айтып койсо болот. Ички рыноктун көлөмү аздыгы. Болгону мына 6 миллион статистикалык түрдө жашайбыз. 6 миллион деген киши, бул деген мисалы кандайдыр бир инвестор келип, бир кандайдыр бир өндүрүш же бир кызмат ачам десе, ошол өндүрүшүн, кызматын актоого бир топ убакыт керектелет деген маани. Анын үстүнө биздин ушул 6 миллиондун орточо кирешесинин көлөмү дагы салыштырмалуу башка өлкөлөргө караганда аз да. Ошонун айынан инвестор бир кандайдыр бир проект ачам же бир өндүрүш ачам дегенде аябай тоскоолдук боло турган факторлордун бири. Кооптурат. Бирок ошол эле учурда бизде салыштырмалуу артыкчылыктарыбыз бар. Бул эң биринчиден ушул жанагы өндүрүштө болгон чыгашалардын аздыгы. Бул деген жана сиз мына биз сюжетте да көрдүк, айлык акынын орточо деңгээли салыштырмалуу башка араларга караганда төмөн. Андан сырткары электр энергиянын баасынын төмөндүгү. Андан сырткары мына бул сюжетте да айтып кетти, мына бир жуманын ичинде эле биздин ушу жергиликтүү жигиттерибиз үйрөнүп өздөштүрүп алыптыр. Бул кыргыз элинин бир абдан жакшы сапаты. Бат өздөштүрүп бат эме алган. Биз ушундай артыкчылыктарды айтып, инвесторду тартканга аракет кылабыз да. Эми жанагы сиз айткан ушундай мындан ары кандай болот, кандай жаатта иштеп атабыз десек, мен мындай эле мисал келтирем. Мына башында дагы ушу айыл өкмөттүн кишиси айтып кетти. Бул жерлер ФПСтин жерлери болчу. Мындай айыл чарбак эле берип койчубуз, арендага алчубуз деп. Биз мамлекет мындай туура өзүбүзгө багыт жана максат коюшубуз керек да. Биз агрардык өлкөбүзбү? Анда агрардык өлкө болсок, анда жалаң гана ушул айыл чарба менен алектенебиз дагы, бизге өндүрүш кереги жок. Же болбосо ушул биз көпчүлүк агрардык өлкө, бирок кайсыл жерде өндүрүшкө шарт болсо, ошол жерди
ушул жерде туура жакка колдоно билишибиз керек да. Эгерде айыл чарбага колдонсок бир эле аренда түшөт, анан биз салык түрүндө. А эгерде бул жерди өндүрүшкө колдонсок, арендада түшөт, айыл чарбадан көбүрөөк жумушчу орундар түзүлөт, башка салыктар түзүлөт, экспортубуз көбөйөт, жаңы технологиялар келет деп. Ошондуктан бул жерден саясат болуш керек да. Жерди жакшы жакка колдонуу, баалуулугу көп жакка колдонуу да. Жер боюнча дагы бир топ маселелер бар. Бүгүнкү күндө бизде 2 проектибиз бар. Жер маселеси бүгүнкү күндө көтөрүлүп аткан трансформациялоо боюнча да. Бул жактан дагы өкмөттүн бир топ чече турган маселелери бар. Анткени бизде мына бүгүнкү күндө ушул чоң көйгөй катары эсептеп, биз бул көйгөйдү чечүүгө дагы өкмөткө өзүбүздүн сунуштарыбызды берип жатабыз. Трансформацияны жеңилдетүү процедурасын кабыл алсын деп. Жана салыктарды түшүнүктүү бир мындай тартипке келтирилсин деген максаттар бар. Анан сиз айткан жанагы ар кандай инвесторлордун түрлөрүн мындай тазалоого, санын кыскартууга же мындай электен өткөрүүгө атайын биздин агенттик түзүлгөн. Биз ошону менен алекпиз. Бизге кайрылган инвесторлорду биз тышкы иштер министрлиги менен биргеликте, биздин ошо чет өлкөдө жайгашкан элчиликтер менен биргеликте алардан электен өткөрүп, аны тастыктап, анан кийин гана бир кандайдыр бир келишимдерге же бир сүйлөшүүлөргө барабыз да. Себеби тажрыйба бар, ошондуктан баарын текшерип, анан ошол баары текшерип бүткөндөн кийин гана анан ушундай бир кандай бир тыянак чыкчу нерсеге барабыз да. Шумкар мырза, ушу бизге келген инвестордун баары ушу силер аркылуу келеби же өз алдынча деле келе алабы? Жок, өз алдынча да келсе болот. Мына Тянь-Шань керамик бул мисалдардын бири, өз алдынча келгендердин. Бизге кайрылгандар мынакей баягы артыкчылыктарын сезип кайрылып атат. Себеби өз алдынча келип, бизде ушундай тажрыйбабыз бар. Мэрияларга, акимдерге жолукканда тилек каршы ар кандай шарттар көтөрүлөт, ар кандай туура эмес маалыматтар берилет. Анан ошо айланып келип бизге келгенде биз оперативдүү түрдө керектүү маалыматтарды берип, өкмөт менен байланышты түзүп, керектүү ушундай жер участка маселелерин, кандайдыр бир кагаздарды алуу маселелерин бат чечкенге жардам беребиз да. Анан эми чет элдик инвесторлор түшүнүп келип, бизге кайрылып атат. Эми силерде мындай илгери мисалы жанагы түштүк корейлердин Дэу заводу Кыргызстанга келсе, анан кийин ошондон тиги шапке сурап отуруп алышып, анан кийин Өзбекстанга качып кеткен деген маалымат бар да. Биздин чоңдордун баардыгы ошол сыяктуу эми бир мындай силерге бир план болуш керек да. Мисалы көбүрөөк инвестор тарталы. Мисалы быйыл момча көбөйсүн дегенчи. Ошондой нерселер барбы же кандай мындай багыт менен иштейсиз? Албетте, бизде өзүбүздүн планыбыз бар, стратегиябыз бар. Анан стратегиялардын ичинде тармактар камтылган. Кайсы тармакка биз приоритеттүү түрдө инвестор тартышыбыз керек. Албетте сумманы бир мындай буга чейин белгиленген план бар. Бирок эми реалдуулук жашоодо ар кандай эме болуп, мисалы кээ бирде ошо пландан жогору болуп калат, кээ бирге планга жетпей калат. Бирок бизге негизги ушул тармакка, ушул приоритеттүү тармакка инвестор тартуу биз үчүн өтө маанилүү. Себеби жана мен башында айтып кетпедимби, мынакей айыл чарба деп атабыз. Бүгүн тилекке каршы мына айыл чарбада биз да жергиликтүү айыл өкмөттөр менен сүйлөшкөндө да алар ушу тастыктап атышат. Эл дагы мындай көнүп калган, анан изденүү жок да, ушу бирдемкени айдап өстүрүп чийкиле сатып жибермей да. Чийки сатып жиберген бул деген ортомчу байып атат, аны кошуп чыгарып, өндүрүшкө мисалы баргандар аз, өтө аз. Анан баягы бул ошондуктан бизде инвестицияда приоритет айыл чарбасы жаатында өндүрүш кайра иштетүү. Анан жеңил өнөр жай, оор өнөр жайына, жаңы информациялык технологияга инвесторлор тартууда. Себеби ушул өндүрүштө, ушул багыттарда көп салык тапса болот, кошумча нарк тапса болот, жумуш пайдаласа болот, салыштырмалуу айыл чарбасына караганда да. Рахмат. Эми Элдам мырза, сиз эми бул инвесторлордун өкүлү катары олтурасыз бул жерде. Силердин уюм
бир топ долбоорлорду каржылап, өнөктөш катары дагы катышып, ошол ишканага же болбосо мындай бир кредит берүүчү катары дагы аракет кылып жүрөт экенсиңер. Ушул жанагы бизде акыркы күндө белгилүү болуп калган жанагы Тойбос деген фирманы каржылаганыңарды билебиз. Анан эми сиздин оюңузча биздин өлкөдө ушу инвестор үчүн кандай шарт бар? Жакшыбы, жаманбы? Мисалы Кытай өзү 2 миллиард эл болсо дагы ошончо өздөрүнүн бык-бырдая кайнаган ишкерлери бар болсо дагы ошол Кытайга бирөө инвестиция кылам десе тим эле кошколдоп мойнуна отургузуп көтөрүп тосуп алат экен. Биздеги инвесторго шарт кандай? Албетте биздин өлкөбүздө инвесторлорго мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Эми айтылып кетпедиби? Негизи ар бир өлкөгө инвестициянын мааниси абдан чоң. Даже тиги өнүккөн өлкөлөргө, Европалык же Америка Кошмо Штаттарга инвестициялар келе баштады. Аларга деле инвестициянын мааниси абдан чоң. Кыргызстанга инвестициянын мааниси өзгөчө чоң. Анткени биздин экономикабыз эми өнүгүп келатат. Инвестициясыз биздин экономикабыздын потенциалы аз. Ошондуктан биздин компаниябыз Highland Capital инвестициялык компания аракеттенип атат. Ошо чет өлкөдөн көптөгөн инвестиция тартып келиш үчүн. Ошо 3 жылдан бери иштеп келатабыз. 3 жылдан бери 3 проект жасадык. 1 миллион 200 миң доллар АКШ доллар тартып келдик. Андан тышкары азыр дагы активдүү түрдө иштеп атабыз. Активдүү түрдө иштеп, проекттерди даярдап, андан тышкары ошо чет өлкөгө барып, Кыргызстанды реклама кылып, инвестициялык фонддор менен, инвестициялык институттар менен жолугуп, ошо ар кандай проекттерди презентация кылып, Кыргызстан жөнүндө айтып берип, ошондой аракетибиз бар. Мүмкүнчүлүк боюнча айтсак, цифраларды карайлы. Мисалы, бүгүнкү күндө финансылык тармакты карасак, бүт коммерческий банктардын корпоративный кредиттин портфель деп коет. Ошонун көлүмү 1 миллиард доллар экен бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Ошо ишканаларга берилген кредиттер. Бул мындай карасак чоң эле цифра. Көп дейлүү көрүнөт. Бирок ошол эле бизге окшошкон өлкөлөрдү карасак, Армения, Грузия, Монголия, ошол эле Казакстан, алардын ошол кредитный портфелдери абдан чоң. Бизден дагы көбүрөөк. Ошол экономикада бир эме бар, формула бар. Ошо кредитный портфелдин көлөмүн ички дүң продукцияга бөлсөң, ошо финансылык тармактын өнүгүүсүнүн бир эмеси, показатели да. Көрсөткүчү. Ошо биз Кыргызстанда бул 21% түзөт экен. Ошол эле Армения, Грузия, Монголия, Казакстандарда 50%-нын тегерегинде. Ошондуктан мындай айтсак болот, бүгүнкү күндө ошо 1 миллиард эмес, Кыргызстандын кредиттин портфели 2 миллиард болуш керек эле да. Жок эле дегенде. Ошо. Ошондуктан Кыргызстандын ичинде ошо финансы жетпей атат, капитал жетпей атат. Ошол жетпеген үчүн биздин ишкерлер кредит ала албай атат. Тикелей инвестиция тарта албай атат. Бул болсо түздөн түз өнүгүүсүнө таасир этет. Андан тышкары бизде Кыргызстанда тикелей инвестиция дегиле жок. Ошол эле өлкөлөрдө, айтылып кеткен өлкөлөрдө тикелей инвестициялык фондолор бар. 200 миллион, 500 миллион дегендей. Бул болсо альтернативдүү булак. Анткени бүгүнкү күндө ишкер ишканасын өнүктүрөм десе, сөзсүз түрдө
инвестиция керек, капитал керек. Ошо бүгүнкү күндө ошо ишкер банктарга барат. Банкка барса, кана залогун бер дейт. Допустим, мисалы $50,000 алам десе, залогун $100,000 үйүн кой дейт. Үйү жок болсо бере албайт. Ошондуктан тикелей инвестициянын мааниси да абдан чоң. Анткени биздин компаниябыздын фокусу ошо тикелей инвестиция. Биз залогу жок, өнүктүш катары ишкер менен иштейбиз. Ошо сиз айтып кеткендей, мисалы ошо Тойбос компаниясы дагы. Адал негизде дегендей экен да. Баягы ушул сөзсүз эле пайызга коюп койгон учурда бир балекети деги эле берекеси болбойт экен да. Балекети болбосо дагы деги эле ошол иштен береке тапканын көргөн жокпуз. Акыркы 30 жылдын ичинде көп эле киши карыз алып, көп эле киши инвестиция алып ушинтип жасап жүрөт го. Бирок ушундай болуп атат. Анан эми Элдам мырза, бир мындай абалда могу араб өлкөлөрү, Эмират деп коелук да. Дүйнөдөгү эң жакшы өнүгүп аткан өлкөлөрдүн бири. Анан бирок ошол жерге инвестор барса, ошо араб жок иш жасай албайт экен. Сөзсүз бир арабты жармаштырып алып, анан жасайт экен. Ошого карабай, анан кийин улар аябай өнүгүп атат. А бизде мисалы кыргыздын жараны жок эле, каалаган инвестор келип эле мына орекил азыркы биздин Кытай коңшулар сыяктуу эле ишкана ачылганга шарт бар экен да. Ушул эми сиз адис катары, мен ушуну көп түшүнө бербейм. Сиз айтып берсеңиз, мунун айырмасы эмне? Ушул жалаң эле ошол сырткы эме тиги инвесторлорду өзүң келип, өзүң ишкана ачып, өзүң жаса, өзүң деп койсок, ошол эртеси күнү бизге зыяны тийип калбайбы? Ошол кандай абал, сиздин оюңуз кандай? Эми бул негизинен мындай сөз бар эле, акча абдан акылдуу. Ошол эле араб өлкөлөрдө инвесторлор келгенде алар деле өзүнүн расчетторун кылышат. Допустим, мисалы $1 миллион инвестиция кылса, канча жылда кайра чыгара алам. Ошо араб өлкөлөрүнүн экономика структурасы ошондой. Нефть, газ, ошондой ички заттар абдан көп. Ошондуктан алардын инвестициялык проекттер боюнча ошо окупаемости, анан рентабельность, доходностьтер ошого жараша инвестиция кылышат. Тиги араб менен чогуу өнүктөш болуп дагы аны менен прибыльнин жарымын бөлсө дагы кайра инвестициясын кайтара алат деп ишенишет. Ошондуктан ошол жака инвестиция кирет. Кыргызстанда болсо экономика структурабыз башкача. Салыштырса болбойт араб өлкөлөрү менен. Биздин өлкөбүздө нефть жок. Калкыбыз 6 миллион, Шуңкар мырза айтып кеткендей. Бирок бул жака келгенде дагы инвесторлор акча дагы абдан акылдуу. Алар деле өзүнүн расчетторун кылышат. Биз мамлекет менен ошо API менен биз инвестициялык компания катары дагы биз ошо инвесторлорго шарт түзүп бериш керекпиз. Ошо инвесторлорго жакшы инвест проекттер даярдап бериш керекпиз. Ошонун баарын расчетун жасап, договорлорун даярдап, ушундай 1 миллион инвестиция кылсаң, 2 жылдан кийин кайтара аласың. Анан дагы 1 миллион 2 жылдан кийин доход табасың деген. Ошондой сиздин сурооңузга жооп бергенде биздин экономикабыз структурабыз башкача. Эми бирок бизде инвестор үчүн тоскоолдук барбы азыр реалдуу? Мондай себептен ушул бизге жанагы $2 миллиард келбей атат дегендей. Тоскоолдуктар, чоң тоскоолдуктар жок. Четки өлкөдө тиги чоң инвест фонддор, инвестициялык фонддор, алар биринчиден базарды карашат, базардын көлүмүн карашат. Бүгүнкү күндө
ошо чоң инвестициялык фонддор Бразилия же да Филиппины, ошол Азия региондорун абдан жакшы өсөт. Африкада абдан өңү. Анткени аякта калк көп, эл көп. Биз Борбор Азияны көп инвесторлор билбей атышат бүгүнкү күндө. Анткени биринчиден ошол эле Орусияга 1990 жылдары биринчи инвесторлор болуп IFC, EBRR деген өнүгүү институттары келишкен. Анан алардын мисалын көрүп, алардын максаты прибыль эмес да. Алардын максаты өнүктүрүү. Ошо алардын мисалын көрүп туруп, анан инвестфонддор, инвестициялык институттар келе баштады. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда IFC, EBRR деген өнүгүү институттар да бар. Алар дагы жыл сайын өзүнүн портфелин, өзүнүн инвестицияларын көбөйтүп атышат. Ошондуктан биз ишенебиз, бир нече жылдан кийин ошолордун мисалын кайталап, чоңураак инвесторлор келе баштайт. Бул Жакшы. Эми Шумкар мырза, сиздин оюңузча эмне тоскоолдук бар инвестордун бүгүн келиш үчүн бизде? Биз бул боюнча дагы анализ жүргүзгөнбүз ушундай. Эмне себептен ушундай? Мисалы статистикага таянсак, тарыхый сумма бар экен да, мындай тренд деп коет, исторический тренд. Жыл сайын өлкөгө ушу 600дөн 800 миллион доллардын тегерегинде эле тикелей инвестиция түшөт да. Чет элдик тикелей инвестиция түшөт. Бир жыл 600, бир жыл 700, бир жыл 800. 2015-жылы эле 1,5 миллиард болуп калган. Анын себеби бизде Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун капиталын толуктоого жана жунда салууга келген акчалар ушинтип ошол кошулуп кеткен да. Анан биз талдадык, эмне себептен ушундай суммадан аша албай атабыз, эмне себептен 1 миллиардка жеткире албай атабыз. Эң негизги себеп мына биз ушу чет элдик анализдерди карасак, мына ушул Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан өлкөлөрүнө ушул деңизге мындай чыга турган жолу жок өлкөлөрдүн жалпы жылына орто эсеп менен 20-дан 25 миллиард доллар эле инвестиция келет экен да. Бул дүйнөдө салыштырсакчы. Анан ошол 25 миллиарддын ичинен бизге ушул болгону ушу 1 миллиардка жетпеген сумманы эле биз эме кылып атпыз. Анан биз муну көтөрүүгө эмне себеп деп тактасак, бизде жылына ошол 600дөн 800 миллион доллардын тегерегин инвестиция алган компаниялардын саны 100дөн 95ден бир 130-140ка чейин эле компания ушул көлөмдө түзүп калат экен да. Анан ар бир компанияга орто эсеп менен 5-8 миллион доллар, 5-6 миллион, 5ден 8 миллион долларга чейин инвестиция келет экен да. Бул деген эмне деген? Бул деген Кыргызстанга бүгүнкү күндө чоң компаниялар келип, баягы 50 миллион, 100 миллион доллар салам деген компаниялардын саны аз. Эң негизинен ушул жанагы кичи эмес, бирок орто, чоңойгон компания, анан орто болгондон кийин дагы өсөм деген компания, жаңы рыноктарды издеген компания, ошолор келет экен да. Мисалы, көбүнесе Кытайдан кичи эмес, бирок орто болуп калды. Анан бир 5-6 миллион долларлык кредит алганы же өзүнүн акчасы бар. Ошондой компаниялар келип акчасын салышат экен да. Анан демек бул эмнени көрсөткүч? 5-6 миллион долларга аябай бир ушул экспортко иштей турган өндүрүш ачуу татаал. Муну баягы моюнга ала билиш керек. Өзүңүздөр мына көрдүңүз сюжетте фабрика 50 миллион доллар турат. Жакшынакай фабрика экспортко иштейт. 5-6 миллион доллар тегерегинде бул эң биринчи эле дегенде бул кызмат көрсөтүү же соода саттык да. Анан өзүңүздөр билесиздер, мына 2001-жылы Кытай дүйнөлүк соода уюмуна киргенден баштап биз дагы 98 киргенбиз. Биз ошону активдүү түрдө колдонуп, мына Дордой менен Кара суунун заманы болгон да. Алажыктын алып сатып соодага эл көрүнүп калды. Анан ошого жараша да компаниялар келди. 5-6 миллион доллар тегерегинде, мунун ичинде курулуш тармагы да кирет. 5-6 миллион долларга жакшы үй салса болот. Анан ошонун негизинен биз азыр бүгүнкү күндө приоритеттерибизди алмаштырышыбыз керек да.
соодадан өндүрүшкө басым жасасак, анда ошол өндүрүшкө арналган ошо керектелген инфраструктураны түзүшүбүз керек. Ал деген бул унаа жолу, темир жолу, электр тогу, суу, канализация, жанагы логистика жолдору, жердин оңой берилиши. Эч кандай, мисалы, бир компания келип, макул, менде Кыргызстандын мисалы көмүрүнөн газ чыгарат элем, же дагы мисалы дагы бирдемкеден ушу өндүрүш жасайт элем, бирок мага моунча жер керек, моунча электр кубаттуулугу керек деген маселени биз 1-2 жумада чече тургандай болушубуз керек да. Анан ушул маселелер бүгүнкү күндө биз үчүн тоскоолдук. Муну баягы моюнга алыш керек. Жерди трансформациялоо бул да тоскоолдук. Себеби дегенде жерди трансформациялоого мына бизде проектибиз бар, мына 1 жылдан ашып кетти да. Трансформация кыла элекпиз да. Анан кийин кээ бир учурларда мындай да бир тажрыйбабыз бар. Жердин чек арасы белгилүү эмес да. Инвестор бир объектти сатып алган, өндүрүш базасын. Анан чек арасын тактап келгенде эле айыл өкмөттүн чек арасы болуп чыгып, айыл өкмөттүн жери болуп чыгып калып атат да. Ошондой маселелер бар. Демек бул деген анан ушинтип улам ар бирөөнү эле бирден иштеп отурбастан мамлекет толук инвентаризация кылыш керек. Бүт бар системалык түрдө жасаш керек. Бир кандайдыр бир мисалы биз да сунуштап келатабыз. Жерди трансформациялоо боюнча ооба бүгүнкү күндө жер кодекси толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошону мындай так, момундай ирети менен кылыш керек деген бир көрсөтмө жок. Же бир баягындай положение жок. Мурда болчу экен, азыр жок экен. Ошого байланыштуу мына айыл өкмөттөр, акимдер ушу трансформация дегенде аябай коопсузданышат да. Аларды деле түшүнсө болот да. Алар деле суранышат. Бир ирет берсеңер, порядок берсеңер ирет. Биз ошого жараша кылып берет элек депчи. Анан ушундай нерселерди дүйнөдө ушундай сунуш бар негизинен. Инвестиция тартам десең, сен эң биринчиден жөнөкөйлөө түшүң керек. Анан кийин мындай кандай поощрение, жардам беришиң керек да. Түрткүлөш керек. Мына ошол эки багытта биздин агенттик иштеп баштады. Мындан да жумушубузду улантабыз. Мыйзамга да сунуштарыбызды киргизип атабыз. Жөнөкөйлөштүрөлү. Анан кийин колдон келсе жардам берели. Ооба бүгүнкү күндө биздин бюджет финансылык жактан гарантия берип же финансылык жактан жардам бере албайт. Бирок эгерде сенин ошол проекттиң көп жумуш орун түшсө, көп кошумча нарк берсе, жаңы технология берсе, анда салыктан бошотуу же бир кандайдыр бөлүгүн бошотууга караганга да мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек да. Себеби инвестиция деген бул эң биринчиден бул жарыш, бул конкуренция. Эгерде Кыргызстан ушундай шарттар түзүп инвестиция келген шарттар түзбөсө, ал инвестор эртең ошондой эле жеңил жол менен Казакстанга кетип калат, Тажикстанга кетип калат. Жана сиз башында айткан Корея инвесторлор деле жарышты уттуруп койдук да. Ошондуктан бул жарышта биз дайыма утууга даяр турушубуз керек. Бул жактан Элдат мырза айтып кетти, Сауд өлкөлөрүндө ал жарышты жеңүүгө эң негизги шарт бул нефт жана акчасы. Нефтти жерден өндүрүлөк нефтке чет мамлекеттерге тыйынын берип резерв түзүп коюшкан. Ошол резервке таянып, каалаган гарантияңды берип, жок технологияны алып келе алышат. Себеби алар айтышат, бизде завод ачсаң, сага бирдемке болуш үчүн кепилдик мына толук 100% жапкан. Мында салыктарыңдан бошотом, мындай. Бүгүнкү күндө биз андайды бере албайбыз да, ошондуктан биз башка жагынан артыкчылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек да. Мисалы мындай ушундай артыкчылык менен алган өлкөлөр өтө көп. Бул жана мен мындай эле кыскартып айта кетейин, Сингапур, Таиланд, жанагындай өздөрүнүн нефти жок, элинин саны аз. Өтө мына жакынкы мисал, жакшы мисал бул Ирландия өлкөсү деп аталат да. Себеби мына акыркы эле 10 жылда Ирландия өлкөсү жылына кеминде бир 15-20 миллиард евро тартып турган да, жылына. Болгон Ирландиянын артыкчылыгы бул ушул жанагы деңиз боюнда жайгашкан да, анан кийин геотермальный ысык суусу бар. Ысык суусунун негизинде ток чыгарган, арзан ток чыгарып, жанагы алюминий завод, анан дагы бир артыкчылыгы америкалыктарга жаккан артыкчылыгы бул элдин баары англисче сүйлөй билет.
ошондуктан жанагы чоң компаниялар IBM жана башка деген IT технология компаниялар ошо өздөрүнүн офисин Европанын тейлеген офистерин Ирландияга жайгаштырышкан да. Биз деле ушундай Орто Азияны тейлеген ушундай бир өлкөгө айлансак болот. Бирок ал үчүн биз аябай жакшы шарттарды түзүшүбүз керек. Эми Шумкар мырза, эми ушул сиз айтып отурасыз ушундай багытта болсо, тигиндей багытта болсо деп биздин өкмөттүн көп мындай жетекчилери деле ошондойду айтып жүргөндөрүн билебиз, угуп жүрөбүз. Бирок ушул мисалы жанагы Сингапурдун өнүгүп кетишинин негизи сыяктанган. Ушундай бир өзгөчө бир долбоор жасоо Кыргызстан үчүн мүмкүнбү? Эми жанагы азыр эле сиз айтып отургандай ошо транзиттик өлкөнү жасаш деле оңой эмес экен да. Ал жерде эч кандай жана инфраструктура болбосо кайдагы транзит болот? Жада калса темир жол куралы ушул жерге ырылдашып отурбайбызбы? Ушу бир мындай чындап эле ишке ашырып кете турган бир өзгөчө бир инвестор дегендин баары мындай жөн эле чууруп келе тургандай бир ушул баягы илең салаң өнүгүү деги эле эч кимди канагаттандырбагандай да. Азыр дүйнө ушунчалык тездик менен өнүгүп отурса, биз баягы эшегибизди минеп анан кийин жанагы эшек арабабызды кошуп алып жүргөндөй болуп, эли илең салаңдай көрүнөт да. Ушунун баары ушул биздин жан дүйнөбүздү дагы ушу канагаттандыра албайт. Сиз туура айтып атасыз. Эң биринчиден стабилдүүлүк керек. Стабилдүүлүк деген эле элдин баары сөзсүз митинг болбош керек, анан өйдө ылдый болбош керек, революция болбош керек деген эмес. Стабилдүүлүк деген ооба өзгөрүүлөр, бирок бири-бирин коштогон, ээрчип кете турган өзгөрүүлөр, стабилдүү өзгөрүүлөр да. Андан сырткары эч качан мамлекеттик аппарат, мамлекет өзү эле, өкмөт өзү эле өлкөнү оңдоп кете албайт. Мамлекетке дайыма жөнөкөй эл жардам бериш керек. Ошол эле Сингапур, ошол эле эмелер, алар дайым элге тиренип келишкен. Элдин аң сезимин өзгөртүш керек да. Бүгүнкү күндө мына жерлерге барсаңыз, мисалы жер иштетем, алтын казам деген компанияларга кандай тоскоолдуктар көрүп атабыз. Тоскоолдуктар жалпы элдин атынан эмес. Мурда мисалы жалпы эл түшүнсө, азыр эл түшүнүп отурат. Ушул жерде завод ачылып калса, салык түшөт экен, жолубуз түшөт экен, ФАП, мектептер ачылат экен деп. Ошонун ичинде дагы баягы атайымда активисттер бар да, 5-10 киши. Баягы өзүнүн кызыкчылыгын жогору коюп, мен элди козгойм, мен мага акча бербесең мен элди козгоп туруп алам деген ушундай эмелер бар да. Ошолор менен дагы мамлекет ачык айкын сүйлөшүш керек. Эми ошо жүзүн ачыш керек да ошондойлор. Жүзүн ачканда дагы биз буга дагы жана мен айтып кеткендей мындай адресно иштебей, системно жалпылап иштейли деген максатта мына биз азыр демилге өтөрүп атабыз. Ал демилгени анализдеп биздин эл аралык партнерлор менен сүйлөшүп атабыз. Демилгенин максаты мындай да, көрсө өлкө ичинде маалыматтык фон бар. Өлкө ичиндеги маалыматтык фон, өлкө сыртындагы маалыматтык фон да. Маалыматтык фон деген бул ушул инвестиция боюнча, экономика боюнча кандай шарттар түзүлгөн, кандай жаңылыктар, ошону мындай үзгүлтүксүз берип туруу, позитивдик түрдө. Ошол өлкө ичиндеги маалыматтык фонду позитивдүү түрдө берип турсак, эл аны телевизордон көрөбү, интернеттен көрөбү, ушундай демилгелер бар экен, ушундай жакшы шарттар түзүлүп атыптыр, иштесе болот экен деп элдин дагы аң сезими өзгөрөт эле. Анан сырткы маалыматтык фон деген бизде мисалы Кыргызстанда интернетке кирип Кыргызстан десеңиз, митинг, анан революция ошондойлор чыгат да. Ошол маалыматтык фонду өзгөртүш үчүн биз ушу чет элдик дипмиссиялар менен, элчиликтер менен ушул сырткы маалыматтык фонду өзгөртүшүбүз керек да. Ошондо гана сырткы маалыматтык фон өзгөрсө, биздин өлкөгө келет. Биздин өлкөгө келип бир териштирип, анализдеп башса, элге жолугат, мисалы мамлекеттик ишкерлерге жолугат. Ал жактан анан бизде позитивдүү маалымат фонд болгон болсо, позитивдүү жагдай, анда сөзсүз инвестор бизге келет. Бирок муну ишке ашыруу системалык иште жүрүш керек дагы. Анан биз бул ушунда беребиз. Атай бир аз өзүбүздүн демилгелер бар. Аларды бүгүнкү күндө ошо изилдеп талдап аткан учурубуз да. Рахмат. Эми Элдам мырза, мына биз бекеринен ушул жанагы Тянь-Шань керамик заводун көрсөткөн жокпуз. Себеби мунун мындай караганда деги эле зыяны жок экен. Өндүрүшүнүн зыяны жок экен да. Анан кийин биз башка деле инвестициялык долбоорлорду көрсөтө алмакпыз да. Мисалы алтын кендери бар, ал деле чет элдик инвестиция менен иштеп атат.
Анан анын артында азыркы Шумкар мырза айткандай ызы чуусу да бар, эл каршы болгон маселеси да бар, анын бекер жерден эмес ошонун баарынын балекети да бар кошумча. Ошондуктан ушул биздин шартта, ушу Кыргызстандын шартында могу Сингапурдукундай болбосо дагы өзүбүздүн бир чыныгы бир мындай нукура өзгөчөлүгүбүз барбы деген ой кетет да. Силер пайдаланып аткан мисалы биздин таза абабыз бар экен, таза табиятыбыз бар экен, таза азыктарды жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Анан силер дал ошолорду мындай өнүктүргөнгө, ошондой продукцияны чыгарганга өнөктөш болуп, ошону түрткүлөп атасыңар да. Балким ушул багытта ушул инвесторлорду көбүрөөк мындай көзүн ачсак, балким биз мисалы мындай Кытайдай баягы арзан продукцияны өндүрбөгөнүбүз менен таза продукцияны өндүрүү менен өзүбүздүн жүзүбүздү таба алабыз да. Сиздин оюңуз кандай дейсиз? Албетте. Биз 3 жылдан бери иштеп келип 300 инвестициялык проектти карадык. 30 сектордун ичинде. Ошол 300 инвестициялык проекттерди изилдеп көрүп, ошол секторлорду изилдеп көрүп, албетте бизге жаккан 5-6 секторлор бар. Бизге жаккан деген эми бул биздин ишенич боюнча, биздин анализ боюнча, биздин тажрыйба боюнча Кыргызстандын ошо конкурентное преимущество деп коет экен. Ошо тармактар, ошо секторлор бизге албетте жагат. Ошо биз азыр бүгүнкү күндө алгачкы инвестициялык фондду түзүп атабыз. Ошо фонддун көлөмү 30 миллион болот буюрса. Ошо 30 миллиондун ичинен биз биздин максатыбыз 10 чемпиондор өстүрүү. Ошо 10 чемпион деп коебуз. Ошо 10 чемпион ичинен албетте ошо бизге жаккан 5-6 секторлорго фокус кылабыз. Ошонун ичинде ошол экспортко карата, экспортко чыккан ишканалар да бар. Анан Кыргызстандын ичинде потенциалы чоң ишканалар да бар. Кыргызстан ичинде потенциалы чоң азырынча ошол образовательный проекттер медицинанын ичинде ошо абдан потенциалы чоң. Ошол эле бүгүнкү күндө карап атпайсызбы, Пакистандан, Индиядан студенттер келип жатышат. Ошо образование тармагында потенциал чоң. Экспортко чыккан ишканаларда потенциал чоң. Бизге жаккан ошол эле этти кайра иштетүү, ошол эле сүттү кайра иштетүү, ошо органикалык, ошо добавочный стоимости чоң болгон ишканалар биздин фокусубузда. Шумкар мырза, мына азыркы көрсөтүүдө сюжетте айтылгандай, мисалы эгерде Кытайларды алып келип иштете баштаса Кыргыздардын ордуна, мындан Кыргызстанда арзан болот экен деп, бизде өтө жакшы эмес абал пайда болушу мүмкүн да. Ошондуктан сиз айтып олтурасыз, 10% квота бар чет элдиктерди алып келүүгө деген. Ошону мисалы Түркиядагыдай 2%ке, 2% азайтуу, ошо тарапка азайтуу, жок дегенде 2 болбосо да 5% азайтуу деген мындай бизде бир саясат ушундай жокпу? Ушул багытта иштөө жокпу? Андайды ишке ашырса болот. Бирок чындыкты моюнга алыш керек да. Бизге жаңы технологияны ишке ашырууда, ошону иштетүүдө адистер жок да. Ошол себептен 10% деген бул ушу анын ичинде ушул инженерлер, профессорлор кирет да. Биз буга тоскоолдук көрсөтпөшүбүз керек. Себеби дегенде качан ушул жаңы адистер келип, инженерлер, профессорлор келип бизге жаңы технологияны үйрөнүп кетсе, сиз да өзүңүз мисал келтирип бериңиз мына талас өрөөнүндө. Качан комбайнды көргөндө, турецкий комбайнды, анан жергиликтүү эл өзүнчө комбайн жасап, ошо өзүнчө иштеп калбадыбы? Анын баары билим, технологияда. Ошондуктан эгерде 10%-дин ичинде жанагындай бийик технология, инженер, адистер келсе, анда тоскоолдук болбош керек.
Мисалы Кытайдын жол куруучу компаниялары жүрөт, аларды эми инвестор деп айта албайбыз да. Алар подрядчиктер. Алар эми өздөрүнүкүн алып келип иштейт. Эми булардын башкача экен. Бул боюнча өзүнчө сөз кылат экенбиз. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, адистердин пикирлерин уктуңуздар. Бул инвестиция деген өзүнчө чоң маселе экен. Биз сөзсүз баарыбыз аралаша турган, баарыбыз түшүнө турган, керек болсо көмөктөшө турган иш экени бул айдан ачык болуп олдурат. Эми сиздердин ушунча келип жакшы баягы жүйөлүү ойлоруңар менен бөлүшүп жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса, ушул биздин өлкөдөгү келечекте ушул инвесторлорду өтө көп кызыктырган өлкөгө айланат деген үмүт менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен көрсөтүүбүз аяктады. Эмки жолу ободон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.